Assalamu alaikum, urmattуу менин көрөрмандарым. Бүгүн биз ден соолук тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Кечээ күнү менин катталуучум Болот деген жигит Ташкөмүр шаарынан чалыптыр. Өзүнүн ден соолук боюнча көйгөйлөрүн айтты. Негизинен паникалык коркуу деп коет, панический атака. Анан ушул баш оору, анан желке курушуп, ошол көйгөйлөр менен сурады. Ушуну массаж жолу менен дабалоого, сакайтууга болобу деп. Эми мен сурадым, 6-7 жыл болуп калыптыр оорунун башталганына. Кандай себептер менен башталышы мүмкүн? Травмадан болушу мүмкүнбү? Же кандайдыр бир психосоматикалык таасирлерден, психологиялык кандайдыр бир удар, бир үй бүлөлүк проблемалар жана башкалар, ушунун баардыгы биздин психологиябыз аркылуу кетет. Кандайдыр бир психологиялык травма болду беле деп ал жагын сурадым. Иши кылып экөөбүз бир топ мындай галас ойлорду алышып сүйлөштүк. Мен эми негизинен өзүм массажистмин, дене тарбия институтун бүткөм. Кийин Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана ушул квалификациясын көтөрүү институтунун алдындагы 3 айлык массаж курсун бүткөнмүн. Россияда бир топ жылдар массажист болуп иштедим, жакшы билесиздер. Андан кийин саясаттан чамынча блогер болмуш болуп жүрөбүз. Анан негизги менин кылган жумушум ушул массаж, ушул адамдарга ден соолугу боюнча жардам берүү болуп эсептелет да. Биз белибиз ооруйбу, же ушул даалы, желке, моюндар курушабы, башыбыз ооруйбу, биринчи эле кимге барабыз? Доктурга барабыз. Невропатологдор, терапевт, невропатологго жөнөтөт, невропатолог дагы болбосо нейрохирургка жөнөтөт. Айтор ошентип бизге оорунун диагнозун коюшат. Сен остеохондроз, грыжа болуп калыпсың, анан дагы бир нерсе болуптур деп туруп жөнөтүшөт да. Көбүнчө бел ооруганда ушул азыркы кездери томография чыккандан бери грыжа деген диагноз аябай көп коюлат. Анткени ошол томографияда анын канча миллиметр, кандай болуп өскөндүктөрү жөнүндө толук маалымат болот. Биздин расмий медицинанын парадигма, көз карашы боюнча ошол грыжадан гана пайда болот оору деген түшүнүк бар да. Бирок дүйнөдө ар түрдүү көз караштагы ар түрдүү практикалар бар. Мисал үчүн Американын докторлору Джанет Травел жана доктор Симонстордун теориясы боюнча оорунун, бел оорунун жана башка көп ушул булчуңдарга байланыштуу оорулардын баардыгы бул грыжадан эле эмес, бул булчуңдардын, дененин абдан көп бөлүгү булчуңдардан турат. Өзүңүздөр билгендей, булчуңдардын оорусу. Булчуңдарда триггердик точкалар пайда болот жана фиброздор пайда болуп калат. Туура эмес биз кыймылдагандан, туура эмес күч келтиргенден, булчуңдарга нагрузка бергенден, туура эмес кандайдыр бир кыймылдарды күндө кайталагандан булчуңдар функционалдык өзгөрүүгө дуушарланат. Маселен, сиз колуңузду моунтип эле 10-15 күн же бир ай ушинтип эле жүрө берсеңиз, жазбай, мындай кылбай, булчуңдун функциясы, анын аткарган кызматы тезинен өзгөрө баштайт. Организм өзүнө өзү жооп кылып, булчуң ошого ылайыкташып, ошол жерлерде фиброздор, мындайча айтканда чарым пайда болуп, ал булчуңуңуз өсүп же башка болуп кетпейт. Булчуң ошого ыңгайланышып, ошол нерсени
fiksировать etkenge organizm ушундай болуp жатат деп ошого ыңгайланышып калат да. Ошентип баягы жерде адамдын организмине жат bir элемент, ошол органда, ошол булчуңдун ичинде ошондой элемент фиброз пайда болот. Fibroz деген эмне экендигин билгиңер келсе, ошол кадимки эле Яндекске кирип туруп фиброз деп же болбосо Википедиядан фиброз деп жазып көрсөңүздөр болот. Фиброз мышцы десеңер эле чыгат да. Ошентип биздин организм кандайдыр бир туура эмес кыймылдарды дайыма жасагандыктан ошондой фиброздор пайда болот. Фиброздор бул биздин организмге жат өзгөрүү, мындайча айтканда, булчуңда чарым сыяктуу мындай чел кабыкты пайда кылат да. Бул болсо булчуңдардын, ушул организмибиз биздин булчуңдардан турат, ошондо ооруну пайда кылат. Ал эми жанакы грыжа деген, омуртканын жылып кетиши деген бул эч качан ооруларды пайда кылбайт. Негизги биздин ооруну пайда кылган нерсе булчуңдар, булчуңдардагы фиброз, триггердик точкалар. Ошондой эле ошол грыжанын пайда болушуна дагы булчуңдардын тартышып, ошол ар бир омуртка бөлүктөрүнүн четинде булчуңдар жайланышкан. Маселен ушул арт жакта мышцы выпрямляющие спины деген бир нече булчуңдар кетет. Ошолор аябай чыңалып, напряженный болуп тартып калганда, анан эки омуртканы абдан катуу тартып, себеби туура эмес кыймыл кылып жүрө бергенде, мен ошондой айткандай, булчуңдар ошого ыңгайланыша баштайт. Анан бул эки омуртканын ортосундагы чемирчек бул кадимки эле амортизация сыяктуу жумшак мындай кармап турган катмар деп койсок болот. Билесиңерден, баягы биз бардыгыбыз эле анатомбуз го, койдун кандай омурткалары бар, анын ортосунда эмнелер. Ошол чемирчектин мындай аянты кыскарып, мындайча айтканда деформация болуп, ошол чемирчектин четинен жарылып, анын ички бөлүгү сыртка мынтип былтыйып чыгып калат да. 5 мм экен, анан 6 мм экен, анан 7 мм, 10 мм экен деп томографиядан чыгат. Анын чыгып калышы ошол биз туура эмес кыймылды кылгандан, дайыма туура эмес отургандан, же болбосо дайыма бир нерсени оор көтөрө бергенден, же дайыма кыймылсыз отургандан, ошентип омуртка баягы өзүнүн нормалдуу абалынан кетип, чемирчектин ичинен жарып, ички бөлүгү сыртка көздөп чыгып калат. Ал деле коркунучтуу эмес. Адамдарды азыр биз текшерсек, ушул бир 30-40% адам деле грыжа пайда болгондугун билсең болот. Ишенбесең бар томографияга кет, сен оорубай эле жакшына эле жүрөсүң, бирок сенде грыжа бар да. Демек, ал грыжа деген оорунун себеби эмес. Оорунун себеби ошол грыжанын нервные корешки деп коет. Ошол ар бир омурткадан нервтер мынтип чыгып турат. Кадимки эле кан тамыр сыяктуу. Эгерде сиздин грыжаңыз, ошол чыккан грыжанын бир кандайдыр бир бөлүгү ошол нервный корешокко тийип калган болсо, эгер ошондой жерден чыккан болсо, анда оору синдрому пайда болот. Ошол оору синдрому пайда болгондо ошол эле мышца булчуңдар сезгенет. Ошол эле булчуңдар ооруйт, нервке бизге түшүнүп кетет, мына ооруп атат, могу булчуң мынтип атат, мына бел ооруп атат, мынтип атат деп. Көбүнесе грыжалар, көбүнесе 90% учурунда булчуңдарга тийбейт, жанагы нервтерге кечиресиздер, нерв корешокторуна тийбей эле жөн эле өзүнчө чыгып кала берет, анын коркунучу жок. Томографиядан көрүп алып эле анан грыжа экенсиң, кокуй десе, ага паника болуп, менде грыжа бар экен деп корккондун өзү бул туура эмес да. Мисалы үчүн соол адамды барып томографияга түш десең, 90% андан грыжа чыгып калышы мүмкүн да. Эң коркунучтуусу ошол грыжанын нерв чыккан корешоктор жерине тийип калгандагысы коркунучтуу. Мына ошондо
operatsiyaga neyrohirurglarga jumşaşat neurologlar. Birok organizm özü daima uşul özün özü ayıktıruğa ılayıktaşkan Allah şunday bizde jaratkan sistema. Oşol gırıjanı organizm özü jok kılıyıret egerde biz tuğra nerselerdi kılsak. Tuğra manipülasya, tuğra özü alıp jürүү sebebi organizm özün özü jengenge ыңгайланышканда. Masalan, şu girip bolup organınızda başka da dele kadimkili organizm özün özü jenget eger dary içpey koysoňuz dele. Dary içe turgan bolsoňuz tezirek jengesiz. Oşol siyaktı öyle bul bizdin denebizde dagı oşol bulçuңдарда çıkan gırıjalardı jok kılıp jiberүүчү kayra jok kıla turgan sistema var. Al rezorpsiya prosesi dep koyot. Özünün özü kayra gırıja jok kılıp sorulup bayağı organizm özü jenget da. Biz operatsiya jasatpay turup oşondoy nerselerdin baarın jasap görüşübüz gerek. Operatsiya en akırkı bir amal boluş gerek da. Sebebi sizdin doktor koygon şol gırıjadan orup atat degen diagnozunuz toora emes bolup al gırıja tibeyle jönele başka bulçuңдарdan oru payda bolup atkan bolsa al orulardı da bulçuңдардын orusunda aytabız. Anda sizdin gırıjanızды alsa dele kayrele bir neçe günden keyince bir neçe aydan keyin oşol ele жерден gırıja çıkıp oşol ele oru payda boluşu mümkün. Antkeni anın çetindeki bulçuңдар баягы эле ойдон çıňalıp, sezgenip, напряжённый turat, al kayra ele oşol ele gırıjany alıp çıgat da. Oşonduktan biz birinciden bulçuңдарды davalaşыбыз gerek. Bulçuңдардын al çıňaluusu miofasциальный болевой синдром, miofasциалдык oru sindromu деп atalat. Anı da internetten miofascialny болевой синдром деген emne dep girseňizler, jakşı düşünüp alasızlar. Demek biz birinci oşol bulçuңдарды koldan gelişince kanday dep koysak eken boşatışыбыз gerek. Anı davalaşыбыз gerek. Al misal üçün 5 günde je 10 gündele davalanıp kala turgan nerse emes. Bunu biz sistemalı türde egerde siz şuna yaşınız 20'dan ötüp 30'dan ötüp 40'dan ötüp kalgandan keyin kandaydır bir orular payda boluşu mümkün. Misal üçün meniki bir 20 yaşlarımda payda bolganda anı menen biz mına tiş juğanda günde kantip juy turgan bolsok bizge omurtka sistemasın bulçuңдарды orutpay alıp jürүү üçün dele oşondoy günde özübüzdü tuura alıp jürүүчү göndüm nerseler boluş gerek de привычка dep koyot. Göndüm uşunday adattardı biz үйрөнүшүбүз gerek. Bizge hiç kim үйrөtpөйт anı. Anı düşünüp izildep azыр internet degen var. Bizge okşogon dene tarbiya adisteri, massajistler degen var. Oşolordan konsultasiya alıp kanday kılışыбыз gerek. Kanday kılganda oorubайбыз. Biz sözsüz ele oorup, belimiz bekçeyip, gözübüz çekçeyip kalganda gelbey. Oşol oorubay turgandığı üçün tişti dagı biz günde juyubuz. Antkeni karies bolup kurt jep koybosun dep. Oşol siyaktı öyle biz yaş kezibizden ata-eneler ballarыбызга үйrөтүшүбүz gerek. Dene tarbiyalaарын jasagıla, tuura oturgula, tuura baskıla degen göndümdördü göndürtüp, үйrötüp biz azır mınday 20-cı, 19-cu kılımdağı at minip jürgön, soğuşup jürgön, göçmön kırgızlar emes biz. Azır biz intelekti jogoru, oturuktaşkan, kıymıldары azaygan, oşondoy kalkpız. Demek biz oşogo jaraşa özübüzdün dene boyubuzdu alıp jürüşübüz gerek oorubaş üçün. Oşol tişti kanday günde juğan siyaktı öyle biz dagı özübüzdün denimizdin saktığı üçün, özübüzdün uşul bulçuңдарыбыздын oorubay turgandığı üçün günde kandaydır bir hareketlerdi jasoobuz gerek. Ansız siz
90% oorukçan adamga aylanasız. Bugün bu je erteň bir balkim 50 yaştan keyin, balkim 60 yaştan keyin oorup kalasız. Albatta bizdin organizm, bizdin dene boy çeksiz köp yaşabayt. Her biribizge Allah Kuday şunday limit bergen. Moğunun bulçunu moğuga çeyin oorubay jürüş gerek. Anan keyin eşteke kılbay koysa ooruyt dep bunday limit bar da. 90 yıl, 80 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl degen ergemizin özüzdün limitimiz var. Oşol limitimizde oorubay, sırkabay, jakşı yaşaş üçün oşol tişti günde juğanday kandaydır bir göndüm hareketlerdi biz jasaşыбыз gerek. Makul siz oşondoylordu jasabay jürüp başka olup jürüp beliniz orup kaldı. Hem ne kıldınız? Doktorga barasız, tomografiyaga jönötöt, nöroxirurgga jönötöt. Alardın aytkan ile siz osteoxondrozsuz, siz belinizde gırıca var. Şunday diagnozlardı koyuşat. Emne sebepten oşol osteoxondroz, oşol emne sebepten kaysıl organlar oğurup jatat, anı kançıyız gerek degen düşünüktörдү köp doktorlar aytpayt, bilse dagı anken anın wagtysı jok, her bir wagt akça, alardın her bir kabul aluusu akça. Oşonduktan da aytayım mına tege diklafenak anan mınday ana massajga barıp gelesin, anan tege fiz kabinetke tege bu teyak beyak uşintip koyup da oşentip siz barasız bir 10-15 gün jürüp kişine jakşı olosuz, anan kayrele bir aydan keyin, 2 aydan keyin anan şalpı yöl oğruyla anan jakşı oludum, anan 5 yıldan beri oğrup jürem, anan 10 yıl olup ketti, anan mınça yıl oldu, anan tege kastapravka vardım ele, buğa vardım ele dep jüre öresingер de. Kastaprav demekçi hazır ayabay modni olup ketti. Janagınday jıgaçты koyup turup balka menen tars etirgizi urup basıp. Albatta medisinanın dagı tarmagı var. Manualdık terapiya degen. Anın üçün 7 yıl okugan vraçlar oşondoy manipulasiyalardı kılat, başkalardı kılat. Al emi köçödön gelip alıp turup ele balka menen urgan, bul abdan korkunçtu. Al 1-2 urganda jakşı olosuz. Sebebi funksiyonaldık blok dep koyat. Oşol bulçunlar oşondoy funksiyonaldık bloktorga olup bunday напряжённый olup калат да, уруп же басып эме кылганда ошол funksiyonaldık blok убактылуу жазылат. Кандайдыр bir убакыт өткөндөн кийин кайра эле ошол funksiyonaldık blok анткени сиздин булчуңдарыңызды разменять этип өз калыбына келтирген жок. Сизде жанакындай тишиңизди күндө жуугандай көндүм кыймыл жок. Сиз баягы эле мынтип жүргөн болсоңуз ошо ойдон эле жүрөсүз. Себеби bir жериңиz ооругандан кийин siz андан дабалануу айыгыш үчүн толук өзүңүздүн жашоо образыңызды өзгөртүшүңүз керек. Аны өзгөртпөсөңүз кайра эле ошол кезге, ошол абалга жетип каласыз да. Толук биз өзгөрүшүбүз керек. Толук кыймылдан, башкадан, психологиядан ансыз кайра эле баягы күндө кылып жүргөн эме болсоңуз, эми биздикилер мынтип ойлойт экен да, барасың анан доктурга барасың, акчаңы бересиң, айыктырып коет, анан кадимки эле мурдакыдай жүрө берем деп. Жок достор, мына ушул жерде чоң жаңылыштык. Кадимкидей жүрө берсеңиз, кадимкидей кайра ооруп калышыңыз толук мүмкүн. Ошондуктан биз толук кандайдыр бир организм бизге сигнал, белги бергенден кийин биз жашоо образыбызды толук өзгөртүшүбүз керек. Толук. Макул эми мына сиз ошентип келдиңиz doktorga, siz ошентип томографияга жөнөттү, башка кылды, эмне кылды. Эмне кылыш керек эми? Массажга бардыңыз, башка сылап сыйпап массаж кылды, сыйпады, физио кылдыңыз. Бул толук дабалануу эмес. Толук дабалануу үчүн өзүңүз доктор сизди бир гана ошол өлүмдөн сактап, каттуу оорудан сактайт, блокадаларын жасайт. Блокада демекчи ал гормоналдуу эме аябай организмге тетири таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Убактылуу сизди сактап калат доктор. Анысына дагы чоң рахмат. Ошол жерде өлөйүн деп келгениңде сени сактап калат да. Андан кийинки кыймыл сиздин өзүңүздө. Бирок ошол доктурга барбай деле өзүңүз оорубай жакшына жүрсөңүз болот да. Дене тарбияларын, башкаларды ошол жанакы ооруп калган мышцалык булчуңдарды жазып дайыма тонуста кармап жүрүү үчүн атайын ушул мына нерселер бар. Мына азыр биз ошолор жөнүндө айтабыз. Мисалы үчүн
beliniz zor. Mına men belim orup, men kantip massaj bolup kalam. Şu bel orunayla men barbagan Kastaprav Bişkek'teki Medved degenine vardım, başkasına vardım. Tik Alamidin bazar jaktagı bir orus bar eken aga vardım. Karabaltıda Saşa degen var, munusuna varıp men barbagan çüyörü önünde Kastaprav kalgan emes. Ança Jalloatdaki ülgüdöbü biz yerde bir ağışka var eken aga da vargam, göğünü vargam da. Anan akırı men bir başka metodika mene men ayıttırgan aksakal ötüp ketti. Sagına Alato safkozunda boluçu. Oşo Sagına Alataga barganda anın sisteması başka eken oşonu görüp ana men özüm dene tarbiya adisi bolgonduktan keyin massaj kurslarında medisinalık okujayda okudum. Başka okudum. Hazırda daima okuyumun. Massaj jasap turamın. Hazır mına Jalloat'ta işlep atam. Tunuk degen Banna Zdravitini fitness şonday centerde sorularımızlarga жооп берип atamında oşenti ana men massaj bolup kalganmın. Rossiyada bir neçe yıl işledim. Mağa gelgen adamlar jakşı bilet. Emin men sıyqırçı olup silerdi 100% ayıktırıp koyum degenden alısmın. Anı 10 yıl okugan tege medisina adisleri dağı ayıktırıp bere albayt da. Koldan gelişince albatta şu ile davaloo uçurunda ayıkpay kalgan adamlar bolot, narazı olup kalganlar bolot, ayıgıp sүйünüp sağa bir ele proseduradan barganda jakşı olup kaldım degenler bolot. Ayıttır, ar türdүү organizm. Birok siz günde özüңüz görüp güreşpesöňüz menin al ayıktırıp koygondugum bir tiyim bolup kalat da. Siz yaşoo obrazыңызды özgörtüşüňüz gerek. Orup kaldım deyli. Belim orup atat. Emne kılış gerek? Mına men daima görsötüp jürüm. Çudo miyaçık dep atap koygan. Bul tuyuk rezina, tuyuk içinde göңдөй emes, tuyuk. Bunu kaydan satıp alsa bolot? Bunu janakı zoo magazinlerden alsa bolot. Bul janakı mintip togolatып yürse küçüktөр barıp tiştep kele turgan oyunçuk bul rezina, jumşak, tuyuk. Uşul meni saktap bakıt kılıp jürgön, bakıt Sulayman kılıp jürgön nerse mına şul. Ertemenen turganda 15-20 minut sözsüz türde bunu bunday dualda kalsa dele bolat. Men birok dual kalmayım. Ben kendi dualdı emeği koyuşum mümkün. Palaska koyup, kadimkele gilemçege palaska koyup durup anan uşul çıçandın kopçuk dep koyup durursa. Oşonun çetin jambaştardı anan kvadratный мышца деп коет. Мына могу жерде квадратный мышца. Ушул бизди кармап турат. Ушул мышцалар, ушул булчуңдар сезгенет бел оорuganda. Ишенбесеңер мынтип басып көргүлө. Бул нерсени коюп туруп, капталдап жатып алып, бир жагына подушканы коюп, аябай каттуу, күйшөп, аябай ооруйт могу. Анткени сиздин булчуңуңуз сезгенип калган, напряженный. Siz ошону жазышыңыз керек. Çıdaşınız gerek oşoga. Anan bul jagına, sol jagına, anan art jagına ar bir oşol fibroz, mındayça aytkanda bulçuң özgörüp çarım bolup kalgan toçkalar, triggerdik toçkalar dep koyot. Mına bul yerlerde, ar yerlerde. Oşonun ar birin basıp güşöp kattуу hareket kılıp gözüңüzden jaş çıkkança arı beri biyaka mındayınan hani özüңөрle taap alasыңар ыңгайлаштырып. Ошентип күндө жасаш керек. Могу жамбашта седалищный нерв деп коет. Буга суук тийсе воспаление седалищного нерва, куяң кыргызчасы. Ишияз, ишалгия деп коет орусчасы. Бир жак бутуңуз тартып калат, тиги таманын учуна чейин. Ошол жерде мына жоонсандын арт жагына полго коюп алып отуруп, жамбаштын эки четин gözünüzden jaş çıkkança siz emi dişinizde günde juğanday günde 15-20 minut hareket kılıp jursаңыз voh bolasiz. Eğer de kılbay koysanız voh bolup kalasız. Oşonduktan günde hareket kılgıla. Men dene tarbiya adisi katары, massaj katары sizge ayta turgandığım uşul. Bul elemez ar türdүү oşol internetten karap tapsaňızlar men daha görsötөm. Men bul jerge hazır Jalloat kalıp kelip badım. Drevmas degen dagы bir жыгачтан жасалган 15 миңге Россиядан заказ кылып алдырганмын. Ал 12-13 миң ар түрдүү мен ошол убакта Вальберестен кымбатыраак келип калган. Ошондой нерселер бар. Иши кылып сиз күндө
kandaydır bir göndüm hareketlerdi jasabasanız anda sizdi davalagan, sizdi ayıktırgan mehnetiniz jönele tekke ketet. 1 ayı, 3 ayı, 1 yılı gayrele bayağı şalpıygan avalınızga gelip kalasız. Sizler menen bloger Bakıt Sulayman boldu. Den soluğumuzdardı kalayız. Desin TV degen bu Denisak intellektual TV degen sözden alıngan. Bizim özümüzün saytlarımızda açıp jatабыз. Den soluktu sizge kalayımın, jakşı manaydı kalayımın. Ушундай ооруга туш келсеңиздер көп кайгырбаңыздар. Анын ачкычы өзүңүздүн колуңузда. Дене тарбиялары, туура образ, туура психосоматикалык настрой, ошонун баары биздин ден соолук жана көңүлүбүз. Саламатта калыңыздар.